22 жаштагы Ошунун студенти Кара Суу районунун Ишкаван айылындагы мына ушул үйдө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кече 8 февралда анын жансыз денеси үйдүн короосунан табылды. Ушул тапта тергөө иштери башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча шектүү 1998 жылы туулган Ошунун студенти болгон. Туугандардын айтымында ал көп жылдан бери ушул турак жайда өзү жалгыз жашап келген. Жашыңдан бери билебиз биз. Биздин көчөдө чоңойгон, айылда чоңойгон бала болгончу. Кийин 9 бүткөндөн кийинби, же 11 бүтүп буяк. Буга чейин 2000 жылы туулган студент кыз дайынсыз жоголгону айтылып изделип жатканы маалым. Ал 30 январда окууга кеткен бойдон кайра үйүнө кайтып келген эмес. Милиция кызматкерлери анын жакындарынын көрсөтмөсүнүн негизинде кылмышка шектүү 24 жаштагы жаранды качып жүргөн жеринен колго түшүрүшкөн. Ал сурак учурунда оор кылмышты жасаган мойнуна алып кыз менен сүйлөшүп жүргөнүн. Аны 30 январда үйүнө ээрчитип барып, ошол жерде түшүнбөстүктөн улам үйдөгү аш бычак менен сайгылап өлтүрүп салганын билдирген. Кылганың ушуңа өкүнөсүңбү, өкүнбөйсүңбү ушундай кылганга? Эмне себептен мындай иш көрдүң? Окусунан болуп кетти. Көкүрөгүнө сен сайдың бычакты. Канча жолу сайдың? Эсиңде жокпу? Сен сайдыңбы? Шок болуп калдым. Канча жолу сайдың? Эсимде жок, шок болуп калдым. Азыр дагы шок. Шектүү милиция кызматкерлерине өлүктү көмгөн жерин жактоочусунун катышуусунда көрсөтүп берген. Денени алгачкы кароо учурунда курч мүйүздүү буюмдун натыйжасында келтирилген дене жараттары бар экендиги аныкталган. Окуяга адам өлтүрүү боюнча иш козголду. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 122 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө бул бала ушундай өзгөчө оор кылмышка баруу максатында бычакты кайсы жерден алгандыгын, кайсы жерге бекиткендигин жана кыздын үстүңкү кийимдерин, курткасын, баш кийимдерин кайсы жака таштагандарын баарын көрсөтүп берди. Азыр болсо иликтөө иштери жүрүп жатат. Укук коргоо кызматкерлери кыздын жансыз денесин жакындарына өткөрүп берген. Бүгүн ал Ош шаарына караштуу Кеңеш айылында жерге берилди. Маркум жана шектелип жаткан жаран Ошмунун медицина факультетине билим алып жатышкан. Мугалимдери алар эң алдыңкы студенттер болгонун айтышууда. Чындап айтканда булар ошол Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин стоматология адистигинин 4-курс студенти болгон. Ал эми бала мен аты жөнүн жакшы билбей атам, ал ошол поток староста болгон экен. Аябай жакшы бала эле деп баары уккандан бери өтө мындай шок болуп турат да. Негизинен эми бул өтө туура эмес иштер болгон. Чындап өкүнүп атам да, баягы кызды көрүп мындай сабак берген адам катарында мен эч кимге мындай немени каалабайт элем да. Беле кетсек, Ош шаарында 2021 жылы адам өлтүрүү боюнча 6 кылмыш иши катталып, алардын баарынын бети ачылган. Ал эми 2022 жылдын башынан бери жогорудагы кылмыш иши менен экинчи учур катталып отурат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.